чаап тазалоо иштерин жүргүзүп элдерге жакшы шарттарды. Катышуучулар ирригацияны башкаруунун жаңы моделине өтүүнү талкуулашты. Бул модель суу ресурстарын натыйжалуу пайдаланууну жана аймактагы айыл чарбасын туруктуу өнүктүрүүнү камсыз кылууга багытталган. Өкмөт өкүлдөрү административдик аймактык реформанын айыл чарбасы жана жергиликтүү калктын жашоо деңгээлин жакшыртуудагы маанисин баса белгилешти. Сунушталган жаңы ыкма боюнча айыл өкмөтү ирригацияны башкаруунун борбордук звеносу болуп калат. Тактап айтканда айыл өкмөтү каналдарды башкаруу, аларды оңдоп түзүүнү, ошондой эле фермерлерди сугатуу менен камсыздоо үчүн жоопкерчиликти өзүнө алат. Баса белгилеп кетишибиз керек, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын негизги мыйзамында жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамынын 27-беренесинде 25 жергиликтүү маанидеги маселелер камтылып кетилген. А бирок ушул сугатуу маселеси ошол жергиликтүү маанидеги маселеге кирген эмес. Бүгүнкү биздин өлкөбүздө жүргүзүлүп жаткан АТРдин максаттары жана анын жанагы пайдалуу жактары жана анын алкагында жүргүзүлүүчү иш-чаралар менен кошо ошол бүгүн ички ирригациянын дагы маселелери мындай камтылып, ошонун алкагында конференция жүрүп жатат. Фермерлер реформанын алкагында ишке ашырылып жаткан сынамык долбоорлорго катышуу тажрыйбасы менен бөлүштү. Кара Дарыя айыл өкмөтүнүн башчысы Нурбек Караев өз коомчулугундагы сугатуусун өз алдынча башкаруу, суу ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга жана айыл чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө шарт түзгөнүн айтты. Президентибиздин чыгарган 370 жарлыгынын аркагында аны аткарууга алып, бүгүнкү күндө ошол суу пайдалануучулар ассоциацияларынан айыл өкмөттөр кайра мүлктөрдү, ирригация тутумдарын, бул арыктарды, каналдарды, ички канал арыктарды кайра айыл өкмөттүн балансына алдык да. Менчик азыр айыл өкмөттүн муниципалдык менчиги болуп калды дагы. Аны тейлөө суу жеткирип берүү кызматындагы мына айыл өкмөт алдында түзүлгөн муниципалдык ишкана аткарып атат бүгүнкү күндөчү. Эксперттер ирригацияны башкаруудагы жаңы ыкмалар жөн гана жоопкерчиликти өткөрүп берүүнү эмес, окутууну, кеңеш берүүнү жана жаңы эрежелер менен стандарттарды иштеп чыгууну камтыган комплекстүү мамиле экенин белгилешти. Бул айыл жерлеринин туруктуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт, бул жергиликтүү бийликтин айыл чарбасын өнүктүрүүдөгү ролун күчөтөт. Долбоор атынан бул айыл өкмөттөргө консультативный жардам катары айыл өкмөттөр жардам берилип атат. Кандай жардам? Бул тарифти эсептөө, муниципальный мүлктү башкаруу, муниципальный мүлк бул ирригационный курумларды башкаруу боюнча, анан муниципальный ишкананын башкаруу боюнча ошондой жумуштар аткарылып атат. Бүгүнкү учурда 25 айылдын аймактар ошолдор менен катышып атат. Бул Ош, Жалал Абад областы чогуу. Конференциянын катышуучулары жергиликтүү ирригацияны башкаруунун жаңы моделин ишке ашыруу боюнча пландарын жана административдик аймактык реформанын алкагында ирригацияны башкарууга жаңы ыкмаларды киргизүү боюнча тажрыйбаларын бөлүштү. Мыйзам бар. Карап көргүлө. Бизде 2 мыйзам бар. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан. Талап күчтүү билесиздер. Биздин өлкө башчысынан, министрлер кабинетинен, жогорку кеңештен десек, жогору жактан талап күчтүү.